Мамлекеттик комиссиянын ишинин жыйынтыктары жөнүндө Атамбаевдин тарапташтары жана Ала-Мүдүн районунун тургундары менен жерине барып жолугушуулар өткөрүлдү. 8-сі Атамбаевка караштуу. Кудай деп жүргөн инсандын үйүнөн ушундай чыгып атса, аракетине баа берилеби? Кызматтылыктоо негизинде бул каралат. 1-2 киши уюштурат да бул нерсеничи. Өзүм атам деп атат, куралым бар деп атат. токтом долбооруна толугу менен добуш бериңиздер. Сунуштарды эске алуу менен. Бейшембиде жогорку кеңеш 7-8 августта Койташта болгон козголоңду иликтеген мамлекеттик комиссиянын чыгарган тыянагын токтом долбоору менен бекитип, окуяга саясий баасым берди. Токтом долбооруна толугу менен добуш бериңиздер. Сунуштарды эске алуу менен. Мамлекеттик комиссиянын корутундусунда августта Койташ айылында болгон окуяларга баштан аяк жоопкерчилик Атамбаев жана анын тарапташтарында. Документте Алмазбек Атамбаев тарапташтары менен бирге башаламандык, талаптоону уюштуруп бийликти күч менен басып алууга аракеттенгенин далилдеген жагдайлар келтирилген. Мамлекеттик комиссия Койташтагы окуянын келип чыгуу себептерин, окуя кандай өөрчөгөнүн ар тараптуу жана терең изилдеген. Талкуу маалында буга чейин ачыкка чыга элек маалыматтар айтылды. Атайын кызматтын Альфа атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбековго кандай куралдан ок чыгарылган белгисиз болчу. Операция учурунда Атамбаев жана анын тарапташтары Койташтагы үйүнүн 3-чү кабатынан Альфанын кызматкерине ок чыгарып, андан 3 кызматкерге ок жаңылып, полковник Ниязбеков каза болгон. Азыр аныкталдыбы, кайсы октагы ок атуу куралы менен атылган? Алар өздөрүнүкү мененби же укук коргоо органдарынын куралы мененби? Маркум Ниязбековдун ранениясы, кийинки өлүмгө алып келгени октун өзү, бул Атамбаевдин СВД атайын снайперский винтовкасынан чыккан деп. Ал спецназды атам деп июльда айткан. Мен атайын карадым интернеттен. Качан айтыптыр ошону? Июльда айтыптыр. Мен келсе спецназды атам. Мамлекет менен мен эсептешпейм, өзүнчө Койташ мамлекетин түзөм дегендей. Ушундай абалга жетишин биз каалаган эмеспиз, чынында. Парламенттагы, өкмөттөгү, бардык органдардагы ушул абалга жеткизгени ошол экс-президент өзү күнөөлүү деп ойлойм да. Канча деген каражат менен ошончо элди кармап бакты. Ушул каражат кайдан келди? Кимдер тарабынан уюштурулуп, канчадан таркатылды деген бир көбөлөр барбы? Далилдер барбы сиздерде? Же эл өзү эле биз Алмаз Шаршемиш Атамбаевди коргойбуз деп барып калган дегендей болуп калып атат да? Ошого жооп барбы сиздерде? Бизде маалымат болгон, кийин это все относительно подтвердилось. Канча миллиондон сомдор үйүнөн табылган, канча сейфинен табылган, канча таратылган, канча берилет эле ошол убакта. Бүт маалымат бар, азыр тергөө ишине берип атабыз материалдарды. Койташта түзүлгөн кырдаалды иликтеген мамлекеттик комиссия 20 мүчөдөн турат. Анын курамындагы депутаттар мурда күч түзүмдөрүндө иштеген адистер, эксперттер, юристтер жана жарандык коомдун өкүлдөрү 3 ай иштеди. 11 жыйын өткөрүлүп, тиешелүү тараптардын баарынан керектүү маалыматтар алынды. Жашыруун сыр болгон маалыматтар менен да иштедик дейт депутат Тынчтыкбек Шайназаров. Укук коргоо органдарынан алынган материалдардын негизинде, башка видео тасмалардын негизинде, тиешелүү адамдар менен көрүшүүнүн негизинде комиссия тыянакка келди. Ушул Ала-Мүдүн районунун Койташ айылында 7-8 августтарда болгон окуяга түздөн-түз экс-президент Атамбаев жана анын тарапташтары күнөөлүү деген тыянакка келди. Эгерде Атамбаев июль айынын башында Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы тарабынан күбө катары чакырылган мезгилде келген болгондо, бул менин жеке оюм, bunday оор абалга биз келбейт элекпиз. 235 жаран денесине жарат албайт эле. Альфа кызматынын жетекчисинин орун басары Ниязбеков каза болбойт эле. Чүй облусунун ички иштер башкармалыгынын жетекчиси азыркы күндө оор абалда больницада жатпайт эле. Миллиондогон материалдык чыгым мамлекетибизге келбейт эле. Ал аны ойлобостон, ал өзүнүн жеке кызыкчылыгын ойлоду. И ошондуктан ушундай кесепеттерге биз күбө болдук да.
Кой таштагы козголоңду иликтеген мамлекеттик комиссиянын корутундусу көлөмдүү документ. 3 бөлүктү түзгөн комиссиянын чыгарган тыянагы 30 барактан турат. Ага мамлекеттик комиссияга кирген 20 мүчө тең кол тамгаларын койгон. Тыянакта окуянын хронологиясы, ага алып келген жагдайлар, жыйынтыктар менен сунуштар камтылган. Мамлекеттик комиссияны вице-премьер-министр Жеңиш Разаков жетектеди. Бизде негизинен 20 комиссия мүчөсү болду. Ар биринде кандайдыр бир мындай өзгөчө ойлору, ой пикирлери, анки мындай сунуштар болуп атты. Биз бардыгын эске алдык. Бул жерде бул териштирүүдө, вот мисал үчүн айтып кетсем, улуттук коопсуздук мамлекет кызматында бүт жашыруун материалдар менен дагы комиссия мүчөлөрү барып таанышып чыкты. Ошол Кой Таш айылындагы комиссия барып элдер менен да учурашып келди. Биз негизинен бул жерде абдан терең изилдөө болду. Ушул бизде көп сырлар ачылып, негизги маселе, мен ойлоп атам, депутаттардын да коомчулуктун экинчи мындай окуяларды болтурбоо маселени эмне кылыш керек? Профилактика маселеси. Албетте тиги колу менен жасаган инсандар мойну менен тартыш керек аны ачык эле айтты. Даже депутаттар теткиндей чакырыктарды, мыйзамга дал келишпеген чакырыктарды тараткан үчүн бу жерде айтылды саясий жоопкерчиликке тартылды. Эми бул саясий деген баягы комиссия политики деп коет, ошонусу менен каралыш керек да. Мамлекеттик комиссия корутундусунда Кой Ташта орун алган окуяларга бир нече себептер бар экенин атады. Бишкек жылуулук борборунда келип чыккан аварияда коомчулукка ачыкка чыккан ири коррупциялык кылмыштан кийин Алмазбек Атамбаевдин жана анын тарапташтарынын терс кыймыл аракети ирети менен тиркелди. Чогулган материалдарда Атамбаевдин бир нече митинг уюштуруп, Кой Таштагы хан сарайында элди чогултуп бийликке каршы үндөгөн учурлары, мыйзамга моюн толгоп көрсөтмө берүүгө чакырган учурда барбай койгону, дээрлик бардык учурлар камтылган. Түздөн түз текшерис бар да Атамбаевда. Ошонун баарын уюштурган Атамбаевда. Ага чейин айтып атпады, мен мылтык атканды билем, я умею стрелять, менде винтовка бар, мына момундай именной эмем бар, снайперский винтовка бар. Өзү мактанбадыбы? Анан кийин ошол ок атылгандын эртесин айтпады, эч ким аткан эмес, мен өзүм аттым деп атпайбы? Мойнуна алды да ал киши. Мойнуна алгандан кийин берки вещественный доказательство менен тактап туруп анан кийин эметкиледи. Болду. Соттош керек аны. Бул Атамбаевдин жанагы мылтыгынан ок атылды деген бул өтө мындай жаңылык болуп атат. Буга чейин эч ким баягы билген эмес муну, бул маалыматты. Бирок Атамбаев ошондо мындай мен өзүм ошо атып алдым окшойт, рикошет менен ок тийди го деген жери бар да. Аларды жана эшикти ачып атканда Атамбаев анан өзүнүн дагы бир жансакчысы аткандыгын мындай эч ким уккан эмес, билген эмес да. Бул жерде ошондой болуп айтылып атат да, мындайча айтканда ошол баардыгын сураштырып келгенде маалыматтар ошондой болуп чыккан да. Ички иштер министрлиги билдиргендей, Кой Таштагы окуяга байланыштуу учурда 53 кылмыш иши боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Жоопкерчиликке 35 адам тартылган. Анын ичинен ушул тапта 11 адам камакта. Бул окуялардын кесепетинен мамлекетке 24 миллион сомдук зыян келтирилди. Ошол учурда 200дөн ашык адам ар кандай деңгээлдеги жаракат алды. Анын ичинде тартип сакчылары да бар. Бул окуяларга байланыштуу кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине адам өлтүрүү, курал жарактарды мыйзамсыз сактоо, башаламандык, барымтага алуу жана башка беренелер боюнча 39 факт катталган жана сотко чейинки өндүрүш иштери жүрүп жатат. Комиссия жекеле ошол болгон окуяларга мындай кайдыгерлик мамиле кылбай, ошону түбүнөн бери изилдеп, түбүнөн бери эмне үчүн ошого шарт, эмне үчүн ошондой болду, ошонун бардыгын маалыматка чыгарып бергенге аракетибизди жасадык. Андан тышкары ошол 7-8 августта окуяга болгон себепкерлердин бири ошол кээ бир биздин саясатчылар, кээ бир биздин ошо парламентке катышкан депутаттар ошол жерде чогулушуп, аралашып жүрүп, же мурдагы депутаттар, алар эмне үчүн ошол убакта мурунку президентти токтотууга, же болбосо ага кандайдыр бир туура бир ой пикир айтууга өздөрүнүн салымын кошо алган жок. Ошону да биз мындай эскерип кеттик. Атайын комиссия өкмөт менен башкы прокуратурага, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети менен ички иштер министрлигинин жоопкерчилигин карап чыгуу сунушун да берди. Кесепет ушул баягы
35 жараныбыз, Кыргызстандын жарандары ушу денесине зыян алганы бул жерде сөзсүз түрдө Ички иштер министрлиги менен улуттук коопсуздук кызмат комитетинин кызматкерлеринин ортосунда тиешелүү деңгээлде координациянын жоктугун биз аны дагы белгилеп кеттик. Алар эми ошо өкмөткө караганына байланыштуу биз өкмөткө тапшырманы бердик. Ошого кызматтык иликтөөнү жүргүзүп туруп, тиешелүү чараларды көргүлө деп. Ошентип парламент 7-8 августта кой ташта болгон козголоңду иликтеген мамлекеттик комиссиянын чыгарган иликтөө жыйынтыгы жөнүндө токтом кабыл алды. Ага ылайык мамлекеттик комиссиянын мүчөсү депутат Тынчтыкбек Шайназаровдун баяндамасын эске алуу, өкмөткө мамлекеттик комиссиянын ишин жыйынтыктары боюнча сунуштамаларды аткаруу боюнча чараларды көрүү тапшырылды. Ал эми башкы прокуратурага жарандарды жазык жоопкерчилигине тартууда укук коргоо органдары тарабынан мыйзамдуулуктун сакталышына талаптагыдай көзөмөл жүргүзүү сунуштамасы берилди. Нургүл Жумабекова, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24, Жума Кайрык.